Саламатсыздарбы? Агартуу министрлиги тарабынан берилген ноутбуктагы санарип кампа платформасынын жаңыланган версиясын кантип жүктөйбүз жана кантип текшеребиз. Ал үчүн ноутбукка орнотулган санарип кампа платформасына киребиз. Санарип кампа платформасына киргенибизде бул жерден бизден уруксат сурайт. Да деген баскычты басабыз. Да деген баскычты басканыбызда санарип кампа платформасы жүктөлө баштайт. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Бул жерде санарип кампа платформасынын колдонуу боюнча видео түшүндүрмө бар. Ошондой эле бул жактан биз санарип кампа платформасыны онлайн түрүндө колдонсок да болот. Ал үчүн санарип кампа онлайн деген тандаганыбызда биз онлайн түрүндө колдонобуз. Ошондой эле санарип кампа платформасын эгерде ноутбугуңузда интернет жок болсо деле колдонсоңуз боло берет. Санарип кампа платформасынын версиясыны улам текшерип туруш керек. Эгерде жаңы версиясы жеткиликтүү болсо, жаңы версиясын жүктөп орнотуп коюш керек. Ошондой эле санарип кампа платформасына улам жаңы материалдар жүктөлүп турат. Ал жаңы материалдарды санарип кампа платформасына кантип кошобуз. Ал үчүн сол жактагы панелге барабыз. Сол жактагы панелге барганыбызда төмөн жакта синхронизациялоо деген баскыч бар. Ушул баскычты басабыз. Басканда бул жерде жаңылоолорду текшерүү деген баскыч бар. Ушул жерден жаңылоолор текшерүү баскычын басабыз. Басканыбызда бул жерде жаңы версия жеткиликтүү деп турат. Эгерде сиздин ноутбугуңузда санарип кампанын жаңы версиясы жеткиликтүү болуп калса, ушундай билдирүү чыгат. Учурдагы версиясы 8.2.4, ал эми жаңы версиясы 8.2.6 деген версия экен. Демек биз ушул жаңы версияны жүктөп алуу үчүн жаңы версияны жүктөп алуу деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул файл компьютерге жүктөлдү. Компьютерге жүктөлгөндөн кийин бул жерден терезени жабабыз, окей деген баскычты басып коебуз. Андан кийин проводник деген папканы ачабыз. Проводник папкасын ачканыбызда жүктөлгөн файл загрузки деген папканын ичине түшөт. Мына бул жерде санарип кампа деп загрузкинин ичине түшүп калат. Ошол файлга мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз. Басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден запуск от имени администратора деген тандайбыз. Тандаганыбызда бул жерден кайра бизден запустить деп сурайт. Ал ишке киргизүү үчүн запустить деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда бизден дагы уруксат сурайт. Бул жерден да деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул платформа жүктөлө баштайт компьютерге. Мына бул жака жүктөлө баштайт. Жүктөлгөндө биринчи приложенияны текшерет. Приложенияны текшергенден кийин учурда иштеп турган санарип кампаны жабат. Андан кийин программанын негизги файлдарын жүктөй баштайт. Негизги файлдарды жүктөгөнгө бир канча убакыт талап кылынышы мүмкүн. Толук жүктөп бүткөнгө чейин күтүүгө туура келет. Азыр бул жерде экинчи кадам аткарылып атат. Андан кийин үчүнчү кадам аткарылып, бул жактагы санарип кампа программасынын бардык файлдары жүктөлөт. Ошого чейин күтөбүз. Ушундай болуп жүктөлөт. Жүктөлүп бүткөндөн кийин извлечение основных файлов программы деп чыгылат. Программалардын негизги файлдарын извлечение кыла баштайт. Дагы бир аз күтөбүз. Эгерде сиздерде интернеттин ылдамдыгы жай болсо, буга көп убакыт кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан интернеттин ылдамдыгы жетиштүү деңгээлде болуш керек. Мектептеги интернетке кошуп жаңы версиясыны синхронизация кылсаңыздар, мектепте интернеттин ылдамдыгы чоң болгондуктан тезирээк болот.
эгерде интернеттин ылдамдыгы жай болсо жаңы версияны көчүрүп алууга бир канча убакыт талап кылынышы мүмкүн. Бардык программаларды извлечение кылгандан кийин бул жерден установка успешно завершена деп чыгып калды. Андан кийин нажмите любую клавишу для закрытия установщика дейт. Демек, бул установщикти жабуу үчүн клавиатурадан каалаган клавишаны басыңыз дейт. Биз клавиатурадан каалаган клавишаны басканыбызда бул терезе автоматтык түрдө жабылат дагы Scenario Campa платформасы кайрадан автоматтык түрдө жүктөлө баштайт. Мына жабылды, андан кийин Scenario Campa платформасы автоматтык түрдө кайрадан жүктөлөт. Мына кайрадан жүктөлдү. Эми жүктөлгөндөн кийин Scenario Campага жеткиликтүү болгон жаңы материалдарды кантип кошобуз? Ал үчүн кайра эле сол жактагы панелге барабыз дагы синхронизациялоо деген баскычты басабыз. Басканда бул жерде жаңылоолорду текшерүү деген баскыч бар. Ушул жаңылоолорду текшерүү деген баскычты басканыбызда жаңылоолорду кайрадан текшере баштайт. Бир аз күтүп турабыз. Азыр текшерүү жүрүп атат. Эгерде интернеттин ылдамдыгы жакшы болсо, тез эле ачышы мүмкүн. Дагы бир аз күтөбүз. Мына жаңылоолорду текшерүү деген баскычты баскандан кийин бул жакка жеткиликтүү болгон жаңы материалдар чыгып калат. Бул жерде жеткиликтүү жаңылоолор деп турат. Физика предмети боюнча 691 материал жүктөлүптүр дагы. Алгебра боюнча 505, биология боюнча 152, химия, география, математика, геометрия, табияттануу, адам жана коом, тарых, орус тили, орус адабияты, кыргыз тили, кыргыз адабияты, адабий окуу, англис тили, технология, информатика, диндердин өнүгүү тарыхы, мен жана дүйнө, немис тили дейт. Демек, ар бир предмет боюнча жаңы материалдар улам жүктөлүп турат. Ошондуктан жаңылоону текшерүү деген баскычты басып, бул жактан кандай материалдар, кайсы предметтерге материалдар кошулганын байкап турсаңыздар болот. Андан кийин сиздер өзүңүздөрдүн предметиңиздер боюнча материалдарды Scenario Campага жүктөп алсаңыздар болот. Ал үчүн, мисалы сиз математикадан сабак берсеңиз, алгебра дегенди басасыз. Алгебра дегенди басканда бул жерде алгебра боюнча 236 презентация, 213 сабактын планы, 45 симулятор, 11 китеп жүктөлүптүр. Буларды сиз өзүңүзгө Scenario Campага жүктөп алуу үчүн бул жерге ар биринин тушуна белги коебуз. Андан кийин бул жерден математиканы ачабыз. Презентация 133 презентация бар экен. 2 инфографика жүктөлүптүр. 12 3D модель жүктөлүптүр. 84 сабактын планы, китептер 9 китеп жүктөлүптүр. Сиздер өзүңүздөргө тиешелүү болгон предметтердеги жаңы материалдарды жүктөп алсаңыздар болот. Сиз сабак берилбеген предметтердеги материалдарды жүктөбөй койсоңуз да болот. Эгер өзүңүз үчүн керек болсо, анда бардык предметтерди жүктөп алсаңыз да болот. Бул жерден геометрияны дагы ачабыз дагы. Геометрия боюнча дагы эгерде презентациялар дегенди бассак, кайсы темалар боюнча презентациялар жүктөлгөнүн көрсөк болот. Кайра презентациялар дегенди жаап койсок, бул жака свернут этип чабылып калат. Бул жерден презентацияларды ар бирине белги коебуз. Андан кийин бул жакка дагы бир аз төмөн түшөбүз. Информатикадан дагы сабак берсеңиз, информатиканы ачып, бул жерден дагы информатика боюнча материалдарды жүктөп алсаңыз болот. Бардыгын белгилегенден кийин төмөн жактан тандалгандарды синхронизациялоо деген баскычты басасыз. Басканыбызда бул жерден статусту көрсөтүп турат. Мына жаңы маалыматтар алынууда дейт. Ушул жердеги жолчо 100% толгонго чейин күтөбүз.
Бул бир канча убакытты талап кылышы мүмкүн. Ошондой эле интернеттин ылдамдыгы дагы жакшы болуш керек. Сиздер тандалгандарды синхронизациялоо деген баскычты басып коюп, башка жумушуңуздарды, компьютерден башка жумушуңуздарды аткара берсеңиздер болот. Бул жүктөлүп бүткөнгө чейин ушул жердеги жолчу 100% толгонго чейин күтөбүз. Ушундай кылып Scenario компанын жаңыланган версиясын жана жаңы жүктөлгөн материалдарды өзүңүздөрдө Scenario компага жүктөп алып колдонсоңуздар болот.